Кутмандан караңыздар, бүгүн жаш өзөгүнүн экинчи күнү болду. Эртең менен туруп, бир аз ылгайтып, суу ичип, физзарядка жасап, практика жасап, сабак окуп, максат жазып элестетиңиздер да. Бир күндүн ичинде канча, бир сааттын ичинде канча нерсени жасап койсо болот. Чындап келгенде жаш өзөгүнүн катышуучулары албетте сиздерге тилегибиз, каалообуз, баардык каалоолорубуз ишке ашсын. Жараткандын баардыгыбыздын каалоолорубуздун ишке ашышына чоң мүмкүнчүлүктөрдү берсин. Андыктан ийгилик каалайбыз баарыңыздарга. Ал эми дагы да үлгүрө элекмин, ой мен балам менен болуп жүрдүм деп жаткан болсоңуздар, анда сиздер үчүн дагы да акыркы мүмкүнчүлүктөрдү берүүнү чечтик. Буюрса, бүгүн эртең бүрсүгүн сиздер менен кечки саат 8-де дагы түз эфирде болом. Жана ошондо эле жаш өзөгүнө дагы да катталып үлгүрүңүздөр.